Улуу жеңиш күнүнө 73 жыл. Бүгүн анын урматына Борбор каладагы жеңиш аянтында согушта курман болгондорду эскерүү митинг өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон жогорку бийликтин өкүлдөрү катышып, Өчпөс отко гүл чамбар коюлду. Өлкө башчы эскерүү митингинде кыргызстандыктарды жеңиш күнү менен куттуктап, өз сөзүндө мекенибизди душмандан коргоп, эң ырайымсыз жана күчтүү жоону жеңген, бүгүнкү тынчтыкка жеткирген аталардын эрдигин даңазалоо керектигин белгиледи. Мекен үчүн өз өмүрүн арнап, согушта курман болгондордун элесине таазим этип, алардын ар биринин ысымдарын эскеребиз. Арабызда жүргөн ардагерлерибизге чын дилибизден чыккан ыраазылык билдирип, алардын амандыгын тилейбиз. Биз фашизмди жеңип, дүйнөлүк адамзатты нацизмден куткарган улуу муундун өкүлдөрү менен сыймыктанабыз. Мекен үчүн жанын аябай согушкан ардагерлердин катары жыл санап суюлуп бараткан өкүндүрөт. Алардын жашы бери дегенде эле 90ду таяп калган. Анткени менен алар дале болсо кайраттуу, майрамдык маанайлары жогору. Жеңиш күнү деген өзү жеңиш күнү. Биз баягы мотоцикл менен жүргөн немистерди талкалап жеңип, ошонун сазайын бербеди биздин армиялар. Анын кеби бар, тыл менен фронт экөө ынтымактуу болгон. Мы все время встречаемся с молодежью, рассказываем им, что надо быть патриотом. Soğuş uağında 5. klasta okuyatkanda soğuş başlandı. Orduk, ketmen çaptık. Иш-чаранын расмий бөлүгүнөн соң ардагерлер үчүн уюштурулган ысык тамак берилди. Бүгүн 9-май ветерандардын күнү, жеңиш күнүнө карата каша гречка жасап атабыз. Ага согуш убагында каша тамак, ушундай армейский каша берилген. Ветерандар эстесин деп атайын экинчи сорт нан менен, кара нан менен, кара булка менен гречка бир порцион өзүнүн нормасын берилип, чай компотторунан берилди. Согуш мезгилин эске салган бул жоокер тамагы 2000ден ашуун ардагерге ылайыкталган. Бүгүн согуш ардагерлери үчүн атайын 300 килограммга чейин гречка басылыптыр. Биз ушул гречканы азыр ардагерлерге алып барып берүүнү чечтик. Апа, майрамыңыз менен сиздер үчүн гречка. Бүгүнкү майрамдык маанайыңыз кандай өтүп атат? Аябай жакшы. Ушул заманга да рахмат. Элибизге, журтубузга тынччылыкты берсин. Сооронбай Жээнбековго да рахмат. Жеңишке жетиш үчүн эмгектеги теңдешсиз эрдикти жаратып, фронтко ишенимдүү тыл болуп, жоокерлерге дем берип турган ооруктун ардагерлеринин да эмгеги зор. Мен Тайтандай полковник болом. Ооба, элим жеримди коргойм. Аны менен катар иш-чара концерттик бөлүк менен коштолуп, элдин майрамдык маанайы жогору болду. С праздником всех! Чудесный сегодня денек. Я рада, что пришла сюда. Элибизге тынччылык каалайм. Мындан аркы жашообуз оң болсун демекчимин. Рахмат ошо чоң ата чоң апаларыбызга. Чоң таазим кылабыз. Отличная, хорошая, с праздником всех. Бизди коргоп келген, бизге ушул келечекти берген, азыр көзү өтүп кеткен, азыркы бардыгын куттуктайбыз. Бизге чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Эске салсак, улуу ата мекендик согушта 27 миллиондон ашуун советтик жоокерлер курман болушкан. Экинчи дүйнөлүк согуш адамзатынын тарыхындагы эң масштабтуу жана катал согуштардын бири болгон. Дал ушул ата мекендик согушка кыргызстандыктардын ичинен 365 миң адам катышып, анын ичинен 152 миңге жакыны курман болгон. Өз өмүрүн мекен үчүн берген жоокерлердин ар бир ысымы ар дайым эскерилет. Жазгүл Маденова, Ермек Райымбеков, Нью ТВ.